Саламатсыздарбы? Кут тарабына кызыгуучулар. Мен өзүм Чакан плантацияма келдим. Павлония плантацияма. Текшерізден кейін көріп тұрасыздар, моғындай 6-7 метрге өсіп кетті. Ана бекер турбай ушулардын ортосуна бош учурда утка чыгып, кичине көчөт тигип коем. Моғындай көчөттөрүңүздөр бар. Мен бул көчөттөрдү моғындай Павлониянын тамырынан казып алып туруп, анан өстүрөм. Ана көчөт башына 3 метрге жетип кетти. Бул көчөттүн сорттору гибрид сорттор FT Energy, Шантон жана Паутон Z07 деген көчөттөр. Булар кыштын тоңбойт, жакшы өсөт. Элдерден базардан арзан алып алып тигип анан тоңуп калганын себеби алар үрөнүнөн, ургунан өстүрүп сатып жиберишет көпчүлүк элдер. Ошону алып алып анан кийин ал тоңуп кала берет. Тамырдан көйүтүлгөн көчөттөрдү алсаңыздар, алар морозостойкий болуп жакшы өсөт. Чүйдө өсүп атат. Баткен, Жалал абад, Ош областында жакшы өсүп атат. Нарынга дагы эксперимент катары тиктик. Кочкорго өсүшү мүмкүн. Себеби кочкордо кичине жылуураак экен. Башка жагында тоңуп калат. Себеби бул кут тарагы жылуулукту жана күндү жакшы көрөт. Көлөкөгө тигип коюп, анан сугарбай таштап койсоңуздар да өспөйт. Анан жөндөн тигип эле таштап койсоң, өзүнөн өзү эле тигиндей болуп өсүп кетсе, андай болушу мүмкүн эмес. Учурунда сугарып, кичине чаап, 1-2 жолу азот берип койсоңор, тигиндей результатка жетесиңер.